Кыргыз тилинин мамлекеттик макамга ээ болгонуна 33 жыл. Президент Бириккен Улуттар уюмунда сүйлөгөн сөзүмдү өзүм жаздым. Баткенге жардам катары чогултулуп жаткан акча 248 миллион сомго жетти. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы. Бүгүн 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна 33 жыл толду. Дал ушул күнү 1989 жылдан бери өлкөдө кыргыз тили майрамы катары белгиленип келет. Айта кетсек, 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий деген макамга ээ. Жарандык коом өлкөдө кыргыз тилине көңүл жакшы бурулбай, мекеме ишканалардагы кагаз иштери негизинен орус тилинде жүргүзүлөрүн, жыйындар орусча болоорун сындап айтып келишет. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө көйгөйлөр бар экенин мамлекеттик кызматкерлер дагы, жетекчилер дагы четке какпайт. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине чакан маек куруп, анда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77-сессиясынын жалпы дебаттарында сүйлөгөн сөзү тууралуу айтып берди. Президент сүйлөгөн сөзүн спичрайтерлер жазбаганын айтты. Бириккен Улуттар уюмунда сүйлөгөн сөзүмдү өзүм жаздым. Болгондо да учакта кетип бара жатып өтө маанилүү жерлерин толуктадым. Спичрайтерлер чек ара маселесин чечүүдө же кандайдыр бир жолугушууларга мени менен бирге катышкан эмес да. Маселе кандай чечилип же чечилбей жатканынан кабарлары жок. Спичрайтерлер менен президенттин администрациясындагы тиешелүү бөлүмдөр өлкөбүздүн ички иш-чараларында сүйлөй турган сөздөрүмдү гана алдын ала даярдашат. Бирок ошондо да баары бир көпчүлүк жерлерин өзүм оңтойм, алымча кошумча кылам дегендей. Бириккен Улуттар уюмунда сүйлөй турган сөзүмдүн ар бир тамгасын жети өлчөп бир кеспесем болбойт эле. Себеби Бириккен Улуттар уюмунун жогорку трибунасы оюнчук эмес да, анын үстүнө бул маселе жөнөкөй маселе эмес, өтө олуттуу маселе дейт өлкө башчысы. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандарга жардам берүү үчүн ачылган атайын эсепке 248 миллион 566 миң сомдон ашуун каражат чогулду. Бул тууралуу Каржы министрлиги 22 сентябрда билдирди. Расмий маалыматка ылайык, Баткен облусунда калабада жабыркагандар үчүн чогултулуп жаткан акча азырынча сарптала элек. Каргашанын зыянын жоюуга бюджеттен да 497 миллион сом бөлүнгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги баштапкы эсептөөлөргө таянуу менен Баткенде талкаланган үйлөрдүн саны 365 экендигин маалымдаган. Мындан тышкары социалдык объектилер жана аскердик казармалар талкаланган. Чыгымды атайын түзүлгөн мамлекеттик комиссия эсептеп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды биз ондон социалдык тармактардагы баракчаларынан окуй аласыздар.